Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы, мээрими жааган болсун. Адамды кыжаалат кылып, тынчын алып, инсандын жашоосунан бейпилдикти кетире турган ишенимдердин бири бул жалган ырым-жырымдарга ишенүү. Түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн. Мисал айтайын. Эл алдында ушундай сөз бар. Бул тамаша иретинде айтылган. Бир адам көз ачка барыптыр. Көз ачка барса ал айтыптыр: "Сен 3 күндөн кийин өлөсүң" деп. Анан жанагы ойлоно берип, "Мен 3 күндөн кийин өлөт турбаймбы" деп санаага батып, кыжаалат болуп, ошол айткан күнү өлүп калыптыр. Туугандар, негизи тамашасы менен. Бирок ошого жалган ырым-жырымдар, жалган ишенимдер инсандын бул дүйнөсүндө эле эмес, балким ахиретине да толук зыяны тийип калышы мүмкүн. Мисалы, бир адамдын алдынан кара мышык өтүп кетти дейли. Ал досуна айтып атат: "Менин алдымдан кара мышык өтүп кетти. Эми менин жолум болбой калса керек" деп. Ушул сөздү айтуу менен ал ширк кылып атат. Дагы бир инсандын жолу болбой калды дейли. Анан андан сурап атат досу: "Досум, сенин жолуң эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне эле мындай азаптарга түшүп атасың? Эмне үчүн жолуң жабык болуп атат?" деп. Анан ал айтышы мүмкүн: 2010 жылы же болбосо мындан бир жума мурун менин алдымдан бир кара мышык өтүп кетти эле. Ошол үчүн менин жолум болбой атат деп айтса, ал ыймандан ажырайт. Көрдүңүзбү? Акыретин жокко чыгара алат. Негизи эле кыргыз эли ырым-жырымга жакынбыз. Кичинекей эле бир нерсеге ишенип алабыз. Ошондуктан тууганым, кулак сал. Эгерде ишенимиңиз бышык болбосо, коркконуңуз мышык болот. Каякта кара мышыктан коркуп жүрө бересиз. Бүгүнкү күндө мусулмандардын абалы мына ушундай болуп калды. Жакшылык, жамандык Аллахтан болот. Бактылуулук, бактысыздык бир гана Аллахтан. Жакшылык, жамандыкты, бактылуулук, бактысыздыкты, кайгы, кубанычты жана башка ушул сыяктуу нерселерди Аллахтан башка нерседен болот деп ишенсе, мындайча айтканда, Аллахка аткарылчу ибадаттарды башка нерсеге аткарса, Аллахтан башкадан корксо, башкадан үмүт кылса, мунун баары адамды динден чыгарып коюшу мүмкүн. Бул акыретине толук зыяны тиет эртең. Өзгөчө аялзаттуулук, гороскопко, төлгөгө, көзү ачыктардын божомолдоруна түк ишенбе. Туусу толо чака көтөргөн аял өтсө алдыңдан, бактылуу болосуң, көзүң кычыса кубанасың, алаканың кычыса акча аласың. Мына ошого окшогон толгон токой ырым-жырымдар бар. Булардын бирине да ишенбе. Буларга ишенсең, жашооңдун бейкуттугу кетет. Андан көрө Аллахтын тагдырына ишен. Жакшылык, жамандык бир гана Аллахтан болот деп бил. Эгерде башыңа мүшкүл түшсө, аны Аллахтан сура. Аны сен каяктагы мазардан сураба. Тууганым, Вангалдын айтканы болбойт, Аллахтын айтканы болот. Вангалдын айтканы болбойт, Аллахтын айтканы.